Буга чейин Сузак районунун аймагында дайынсыз жоголуп, кийин жансыз денеси табылган Сумаяга байланыштуу болжолдуу шектүү катары тергөөгө камсыздалган Сузак районунун тургуну боюнча дайындалган экспертизанын жыйынтыгы чыккан. Экспертизанын жыйынтыгында ал өзүнүн жасаган иш аракеттерине баа бере алат, бирок кээ бир учурларда оорусу кармап калат деген тыянак чыгарылган. Буга байланыштуу ал жаран кое берилген. Коомчулукта резонанс жараткан бул фактынын бетин ачуу максатында Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгынын Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан тынымсыз иш аракеттер жүргүзүлүп жатат. Сузакта 9 күн бою дайынсыз жоголгон 9 жаштагы Сумаянын жансыз денеси мына ушул жерден табылды. Биз азыр Когар дарыясынын жээгинде турабыз. Буга чейинки издөө иштери дал ушул аймакта дагы жүргөн. Бирок ал учурда кыздын денеси бул жерде болгон эместигин айтышат. Сай жээгине ташталган Сумаянын жансыз денеси Жылаңач абалда болгон. Аны кеч саат 17:30 балык уулоого келген жергиликтүү тургун көрүп калган. Анын өлүмүнө байланыштуу бир нече версиялар айтылууда. Ал уурдалып, кийин киши колдуу болуп өлтүрүлгөн деген кептер бар. Милицияда алгач окуядан соң табылган өлүк деп каттаган. Учурда ал берене жазык кодексинин 130 берене киши өлтүрүү болуп өзгөртүлдү. Тиешелүү экспертизалар дайындалган, жыйынтыгы чыга элек. Бул жерге Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгынын жана Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги тергөө ыкчам топтору окуя болгон жерге барышып, жансыз денеге сырттан кароо жүргүзгөн учурда денеде эч кандай жарааттары байкалбаган. Тиешелүү экспертизалар дайындалган. Азыркы учурда бул кыздын жансыз дененин бул фактынын бетин ачуу максатында ар түрдүү версиялардагы иш мерчемдер түзүлүп, кылмыштын бетин ачуу максатында тиешелүү ыкчам кызматтар тарабынан тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Тогуз күндөн кийин жансыз денеси табылган Сумая кечээ 28 ноябрда акыркы сапарга узатылды. Аны менен коштошуу зыйнаты райондун Борбордук мечитинде өттү. Ага 10 миңдеген адам катышты. 9 жаштагы Сумаянын өлүмүнө шектүү катары кармалган тургун өз көрсөтмөсүндө күнөөсүн мойнуна алган. Ал Сумаяны мектепке бара жатканда азгырып, үйүнө ээрчитип кеткенин, 3-4 күн жертөлөдө колу бутун скотч менен байлап кармагандыгын, денеси муздап өлүп калгандан кийин сөөктү суунун жээгине таштап салганын милиция жарыялаган. Шектүүнүн жактоочусу анын психикалык жактан жабыркагандыгын айтып, буга чейин ооруп дарыланган тактамаларын көрсөткөн. Маалыматка ылайык, ал 2008 жылы жин оорусу менен стационардык тартипте дарыланган. Жактоочусу анын ар кайсыны сүйлөй берерин билдирген. Көрсөтмөсүндө айткан сөздөрү жана анын күнөөлүүлүгүн далилдөө үчүн ага соттук психиатриялык экспертиза дайындалган. Ооба, күбө көрсөтмөлөрдү берип атат, бирок анын көрсөтмөлөрү чындыгында эле ошол чындыкка дал келеби же баягы оюндан чыгарып айтып атабы, баягы жин оорусу менен буга чейин ооруган болсо, баягы көрсөтмөлөрдү ар кандай түрдө берип атат да. Ошол себептен ошонун туура аныктап алыш үчүн азыр психиатриялык экспертиза бизге зарыл болду тергөөгө. Ошондуктан ушул экспертиза жүргүзүлүп атат. Ошонун жыйынтыгы менен калган иш-аракеттер жүргүзүлүп атат. Буга чейин убактылуу кармоочага киргизилген эмес да? Жок, убактылуу кармоочага киргизилген эмес, тергөөгө камсыздалган. Көп өтпөй үйүнө кое берилген шектүү өз үйүндө олтуруп, курулай дооматка калганын, учурда ден соолугу жакшы экенин айткан билдирүүсү тарады. Мен мана кутулуп чыктым. Эч канака мени бир тукумат, бир маалымат жеп коюп, мени бир нема кылышмады. Сак саламатман, хамыйгым жакшы. Мана азыр карындаштарым менен көрүшүп, келинемдер бар, ажакемдер бар, дадам, аям, жыяларым менен көрүшүп, мен отурупман дасторкон атрафында. Хижалат болмайлар. Хамыйга жакшы. Аллах силерден разы болсун. Биздин чыгармачылык топта шектүү жашаган үйгө барганда эч ким жок болуп чыкты. Коңшулар да кармалган шектүүнү эл менен анча аралашпаганын билдиришет. Бирок эч кимге оорчулугу тийбеген момун киши экенин айтышты. Ал эми маркум Сумая Хасилжанованын атасы кылмышкердин жазасыз калбоосун талап кылат. Ал бул сыяктуу иштерди жасагандарга бир гана өлүм жазасы татыктуу дейт. Кыздын өлүмүнө шектелген жаранды атасы мурда кийин көрбөгөнүн, тааныбай турганын да кошумчалады. Мүмкүн да ушу өлүм жазасына татыктуу деп ойлойм аны. Айтып атамын, бул дүйнөдө бул жашоого акысы жок мунун. Акысы жок. Шундай, биз ушундай тиш тырнагыбыз менен турабыз азыр. Мындай.
каршы турабыз да. Эми коомчулукка балаңарды этият кылгыла. Эми баары Кыргызстан элиге чоң рахмат али издешип аракет кылды. Эми мындай болуп калды. Алла Тааланын бир буйругу экен да. Соттук психиатриялык экспертизанын жыйынтыгын себеп кылып, эркиндикке кое берилгени коомчулукта катуу сынга кабылууда. Резонанс жараткан кыздын өлүмү боюнча милиция маалымат таратып, көп өтпөй аны кое бергени да түшүнүксүз жагдайга кептеди. Мындан улам тийиштүү органдар бул маселеде шашып калышкандай дешет. Кармап туруп анан тергөөнүн жүрүшүндө ошондой процесстер жүргүзсө деле болот. Анан сыртта жүргөн адамдарга да жүргүзсө боло берет ошондой процедурачы, анан ошол каралган. Бирок бул жерде маселе бир аз эртелик болуп кетти деп эсептейм. Мен өзүм жеке көз карашым. Анан аны көрсөтмөсү менен ошо иштин жагдайын далилдөөчү дагы башка далилдер барбы жокпу ошол маселеде. Эми мен оюмча ошондой далилдер таппай калган учур болду окшойт. Бул эмнеде ошонун негизинде койчу берди окшойт деп айтам. Анан баягы коркуп айтып кой деген сөздөр жүрөт. Ал дагы ошондой дагы жагдай болушу мүмкүн. Сузакта 18 ноябрдан баштап дайынсыз болгон кыздын сөөгү 27 ноябрда Көгар дарыясынын жээгинен табылган. 2012 жылы туулган Сумая үйүнөн мектепке чыгып кеткен бойдон сабакка барган эмес. Аны милиция кызматкерлеринен сырткары 200 ыктыярчы издеген. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.